аял кишилердин эң жакшы амалы, аял кишилердики кандай болот, эркек кишилердики кандай болот? Намаз убактысы кирери менен. Эркектерчи? Аял кишилер чогулуп намаз окуй албайт. Алардын чогулуп намаз окуганы бул макрух болуп эсептелет. Алар үйдө окусун деп айтылган болчу. Абдулла бин Масуд радиаллаху анху өтө улуу сахаба болгон. Зайд бин Сабит, чоң пайгамбар алейхисаламдын айланасында жүргөн карылар кичинекей кезинде 70тен ашуун сүрөлөрдү пайгамбар алейхисаламдын өзүнүн оозунан жаттаган. Абдулла бин Масуд радиаллаху анху өтө даражалуу пайгамбар алейхисаламдын дайыма жанында жүрүп илимин алып кызматын кылган улуу инсан болот. Ошол айтат, мен пайгамбар алейхисаламдан эң жакшы амал кайсыл деп сурадым дейт. Ошондо өз учурунда окулган намаз деп жооп берди дейт. Эң жакшы амал кайсыл экен? Өз учурунда окулган намаз. Андан кийин кайсыл амал деп сураганымда ата-энеге жакшылык кылуу деди. Үчүнчүсүндө Аллах жолуна чыгып жакшы амалдарды кылуу деп жооп берди дейт. Эң жакшы амал. Эгерде мен дагы кайсы амал эң жакшы деп сураганымда, дагы талап кылганымда пайгамбар алейхисалам дагы мага эң жакшы амалдарды айта бермек дейт. Себеби эң жакшы амалдар өтө көп. Жакшы амалдарды көп кылышыбыз керек. Бирок ыйманга эч бир амал жетпейт экен да. Эң биринчи турган эң жакшы амал бул ыйман. Аллахтын затына ишенүү, Аллах Таалага моюн сунуу, Аллах Таалага кулчулук кылуу бул эң чоң ибадат экен. Эми намаз, ата-энеге жакшылык кылуу, ажылык кылуу, зекет берүү, садака берүү, муктаждарга жардам берүү, кызмат кылуу, бирөөнүн кажетин бүтүрүү, канча жакшы амалдар болсо, жакшы амалдар бар. Жакшы амалдардын эң жакшы амалдары бар. Ошолордун эң чоңу бул ыйман. Андан кийин учурга жараша, акыбалга жараша, кайсыл амал алсыраган болсо, ошол амалдарды биз бекемдеп, жакшы амалдарды көбөйтүшүбүз керек. Мына сахаба канткенде мен эң жакшы амалдар кылам деп кызыгып жатат. Эми ушул жерде карасаңыз, пайгамбар алейхисалам 3 нерсени айтты. Өз учурунда окулган намаз дейт. Эми аял кишилер дагы намаз окуйт, бирок үйдө. Эркектер болсо мечитте намаз окуйт. Туурабы? Жамаат менен мечитте намаз окуйбуз. Эми эң жакшы амал өз учурунда окулган намаз деп айтылып жатат да бул жердечи. Эми аял кишилердики кандай болот, эркек кишилердики кандай болот? Аял кишилер чогулуп намаз окуй албайт. Алардын чогулуп намаз окуганы бул макрух болуп эсептелет. Алар үйдө окусун деп айтылган болчу. Эми караңыз. Аял кишилердин эң жакшы амалы ошол намаздын убактысы кирдиби? Ошол учурда намазды окуса эң жакшы амал кылган болот экен да. Намаз убактысы кирери менен. Эркектерчи? Эркектер мустахаб учурда намазында убактылары бар. Кирген учуру болот. Анан мустахаб дагы кайсыл бир ошол убакыттын ичинде окуса жакшыраак деген дагы бир убактысы болот да. Ошол мустахаб учурунда, сүйкүмдүү учурунда жана жамаат менен биргеликте өзүң эле эмес, эл кайсыл учурда көбүрөөк чогулат. Ошол учурда жамаат менен намаз окуу бул эң жакшы амал болуп эсептелет. Мындай эң жакшы амалдар өтө аз да. Ошого ушул улуу амалдарга ниет кылайлы. Эркектер мечитте окуйбуз, намазканаларда окуйбуз, аял кишилер болсо үйүндө окуйт, бир бөлмөсүндө. Кару буютихинна хадисте келген үйдүн эң төрү. Үйдүн ичинде бир бөлмөнү дайындап, атайын бул намазкана, мечит деп дайындап алат. Ошол жерде этикафка отурат, ошол жерде зикир кылат, Куран окуйт, ошол жерде намаз окуса, башка жерде окугандан 27 эсе сообу көп болот да. 27 эсе дегени бир илимпоз изилдеп чыгыптыр да. 27 десе 25, 27 эмес. Эсе деп айтылып жатат хадистечи. Натыйжасын чыгара албай кыйналган экен да бир инсанчы. Атайын ушул жамаат менен окулган намаздын сообу канчалык деп ошонун сообуна жете албай кыйналган экен да. Эсептей албайчы. Бул 27 эле эмес, 27 эсе сооп. Мечитте намаз окусаңыз, жамаат менен. Ал эми аялдар болсо, убактысы кирдиби, ошол учурда эле намазды окуйт. Бул эң жакшы амал болуп эсептелет да. Ошондуктан намазга көңүл бурайлы, эң алгачкы учурунда окуганга көңүл бурайлы. Себеби намаз диндин түркүгү. Эгер намаз турса, дин турат деген, намаз бузула турган болсо, дин бузулат деген да. Ошого динибизди тургузайлы намаз аркылуу. Пайгамбар алейхисаламдын сахабалары качан бирөө мусулман болсо, алламуху сала, биринчи намазды үйрөтүшкөн экен да. Биринчи намазды үйрөтүшкөн сахабаларчы. Эми азыр деле ушул доордо бир адам динден алыс эле, келбени билбейт, намазды билбейт, динден алыс болуп, жаман чөйрөдө же болбосо ушундай динсиз чөйрөдө чоңоюп калды да. Эми ошол инсан
Эми кызыгуу пайда болуп мешитке келип намаз окуп баштаса, мешитке келип баштаса, биз биринчи ага намаз үйрөтүшүбүз керек. Намаз. Себеби бул сахабалардын, пайгамбарыбыздын амалы биринчи намазды үйрөтүшкөн да. Биринчи балдарыбызга, кыздарыбызга, деги эле Аллага ишенген ар бир пендеге биринчи намазга биз басым жасашыбыз керек. Басым жасайбызбы иншалла? Намаздарыбызды тургузайлы жана башкалардын дагы намаздарын тургузайлы. Ошондой эле биринчи намазды үйрөткөнгө, башкаларга дагы жеткирүүгө аракет кылайлы.